Кутмандуу кушак кечиңиздер менен урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде өзгөчө конок бар. Алар кытайлык кыргыздар, кыргыз эстрадасын багынтып келе жаткан Ишенбек Мухтар уулу жана Гүлмира Макелек кызы. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Кандайсыздар? Жакшы. Ат тартып келдиңиздерби же Кыргызстанда көп эле жыл болду калганыңыздар? Ат тартып келгенибиз көп жылдар болуп калды. Буюрса. Келиңиздер, анда ошол сиздерди азын улак көрүүчүлөр менен тааныштырып өтөлү. Өзүңүз жөнүндө Ишенбек мырза кыскача айтып өтсөңүз, алгач эми качан Кыргызстанга келип калдыңыз? Негизи туулган жериңиз ошол Кытай Республикасында экен, чоң балалыгыңыздын баары ошол жакта өткөн экен да. Менин эми аты жөнүм Ишенбек Мухтар уулу фамилиям. Анан Кыргызстанга 2006-жылы 15-августта келгем. Ошолдун ушул күнгө чейин дали эсимде. Мен өткөн 15-августтан кийин эле 1-2 жумадайын 31-август болуп эгемендүүлүк майрам болбоду. Ошондуктан эсимде абдан калган да. Анан эми Кытайда, Кытай Эл Республикасында Синьцзанда Иле деген казак область бар. Көктерек кыргыз улуттук айыл деген айыл бар, ошол айылда төрөлүп, башталгыч жана орто мектепте ошол жакта окуп, андан кийин Кыргызстанга, андан кийин музыкалык окуу жайга окугана келгем. Ошол боюнча ушул жакта окууну бүтүп, алгач Караколдогу Ыбырай Тумаров атындагы окуу жайда окудум, орто окуу жайында. Андан кийин Бишкек шаарыбызга келип, консерваторияны бүтүп, азыр ошо иштеп жаткан учурубуз буюрса. Гүлмира айым. Аты жөнүм Гүлмира Макелек кызы. Мен дагы Кытайдан келгем 5 жыл болду. Кытайдын Кызыл Суу автономиялык облусунун Акчи деген районунан болом. Ошол жакта төрөлүп өсүп, мектепти, орто мектепти ошол жактан окуп бүткөм. Анан кийин музыкалык окуу жайды болсо, Үрүмчүдө музыкалык окуу жайда опера ырчылыкты аяктагам да. Анан бул жакка 2015 август айында келдим. Ошондон бери азыр Кыргыз улуттук консерваториясында 4-курсту буюрса бүтүп атам. Элдик ырдоо бөлүмүндө окуйм. Жакшы экен. Эми канча дагы Кыргызстан сиздин мекениңиздер. Бирок киндик кан тамган кичинекей мекен бар. Ал жакта жүрсөңүздөр Кыргызстанды сагынасыздар, Кыргызстанда жүрсөңүздөр кичи мекениңиздерди сагынасыздар. Бага ара жолдо калып, жаман эмеспи? Бияктын жарандыгын алгансыздарбы сиздер, Кыргызстандан жарандык? Эми адамга эч нерсе жакпайт экен да. Күн ысып кетсе да ысып кетти дейбиз, сууп кетсе да сууп кетти дейбиз. Тиги кичи мекенибизге барсак Кыргызстанды сагынабыз, Кыргызстанга келсек тиги кичи мекенибизди сагынабыз дегендей. Анан эми биз үчүн эки жактын тең болгону зор бакыт да. Кыргыз өлкөнүн болгону бир чоң бакыт. Ошончолук чоң, калың дүйнөгө аты бар даңктуу өлкөдө төрөлүп калганыбыздын өзү бир зор бакыт. Анан эми андай деле ара жолдо калган андай сезимдер боло элек. Кайра жатып алып, кээде ойлонуп, өзүмдү ушунчалык бактылуу сезип кетем. Чын эле биз эки жактын тең маданиятын билип калдык да, түшүнүп калдык. Кыргызстанга көп эле ойлойт да, Кыргызстанда бүт баары кыргызча сүйлөп, кыргызча ырдап, кыргызча неме болот. Анан эми жаңы келгенде, алгач келгенде тилден бир аз кыйналып, түшүнө албай, анча-мынча кыйналып жүрүп анан же бул жакта азыр кыргызча сүйлөгөндөр көбөйүп кеттиби, же мен орусча үйрөнүп калдым, билбейм ошондо. Азыр жеңил болуп калды, шүгүр. Жаман эмес азыр. Гүлмира, сиз дагы айтып калдыңыз, орус тилин үйрөнүп атам деп. Кыргызстанга келгенде эми бизде көбүнчөсү орус тилинде сүйлөшөт эмеспи? Сизге негизи эле кыйын болсо керек. Кандай болду ошол сезимдерди айтып өтсөңүз? Мага аябай кыйын болду. Башында келгенде баардыгы орусча сүйлөйт, кыргызча сүйлөсөң орусча жооп берет, түшүнбөйсүң да. Нан алам дегенди айта албай калган күндөр болот да. Анан ошол себептен азыр Кудайга шүгүр орусчаны кичине билип калдык, үйрөнүп атам өзүм дагы. Ошол элесин өчүн алайын деп. Ооба. Кызыктуу учурлар болдубу ошол орус тилинен кыйналып? Абдан көп болот, аябай көп болот. Менде да абдан көп болгон. Менде аябай көп болгон. Алгач Гүлмиралар эми кече жакында келишти да. Анан булар келгенде уже кадимкидей кыргыз тили бир аз кичине өнүгүп калган кезде келди деп ойлойм да. Жакшы сүйлөп. Азыр эми шаарда көп нерсе кыргызча сүйлөшөт го көп жерде. Анан биз келген жылдары кандай деле көп сүйлөшүү эмесдей сезилчү мага. Анан училищада жаңы келип тапшырып, анан окуп жүрөбүз да. Биринчи күнү
Анан окууга тапшырып биринчи күнү анан мен өзүмдү вокалга тапшыргам, ырдоо бөлүмүндө, анан классикалык вокал болчу анан. Эже ээрчитип келип, тиги астындагы вахтада отурган эжеге келип күлүш бергенчи. Ал орус кемпир экен да, 80, 70, 60, 70 киши экен. Улуу киши экен. Анан ал кишиге айтып атат орусча. Анан көрсөм, ал кишиге айтып болуп мага айтты: "Шен, сен эртең менен эрте келип, буяктан күлүштү аласың, анан кирип кабинетке кирип, даярданып, күнүгө эртең менен эрте келип даярдан балам, жетишпей каласың, сен кечигип келдиң." Деп анан ошентип макул эже деп коюп кеттим. Анан эртеси эртең менен түнү менен жаттап атам да "Здравствуйте, спасибо" деген сөз өчү. Эле жаттап туруп анан уктап калып эртең менен уже кечигип калыптырмын да, туруп алып чуркаган боюнча келсем баягы кемпир, орус кемпир отуруптур да. Анан эшикти ачып кириптир, анан "Здравствуйте" дедим да. Сөзөм: "Ой, здравствуй, Шенчик, здравствуй" деп. Анан күлүштү берип атат да. Ошо түшүндү да ал ушу күлүш керек экенин. Күлүштү алып туруп анан "Спасибо" деген сөздү унутуп калыптырмын да. Кайра туруп "Здравствуйте". Эки жолу "Здравствуй". Оор каттырган боюнча калды. "Здравствуй, Шенчик, здравствуй". Кийин канча жолу мен ары бери өтсөм эле "Здравствуй, Шенчик" деп тамашалай берчү да. Андай учурлар көп эле кездешкен. Абдан көп. Эсиңизде калган экен. Анан билем бизге эми Кытай өлкөсүндө билбейм, Кытайда ал жакта билем башка тилде көп сүйлөшпөйбү, кытайча. Анан биз ханзуда окубуз, ханзуча сүйлөшчү, анан кыргызча сүйлөп, айылда айрыкча бул Гүлмиралар деген кыргыз, Кытайдагы Кыргыз областын кыргыздар көп чогулушкан жерден келди да. Булар да аябай кыргызча сүйлөйт. Кыргызча сүйлөшөт. Таптаза. Бизде деле биздин айылда аябай кыргызча сүйлөйт. Анан Кытай тилинде да сүйлөшөт, эми өлкө Кытайдын өлкөсүндө. Кытайча сүйлөп, кыргызча сүйлөп. Анан кыргыз тилинде, Кыргызстанга барып кыргыз тилинде окубай анан орусча үйрөнүп калганбыз, анан кичине жүрөгүм бир аз кыйналып калат. Бирок дагы бир жагын ойлонуп, эми дүйнөлүк тилде, эл аралык тилде үйрөнгөнүбүз жакшы деп аракет кылып, орусча келсе де келбесе сүйлөшүп жүрөбүз аракет. Эми Ишен мырза, сизди мыкты оончу, өлчү, аткаруучу катары билебиз. Ошол эле эл арасында жүрөк сыры деген ырыңыз абдан популярдуу болду мындан 1-2 жыл мурун. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын хан болорун ким билет деген улуу сөз экен, бекеринен айтылбайт экен. Мен ойлогон эмес, мен мындай элдин арасына, элибизге анча мынча болсо да эл оозуна алынып кичине ырдалып калат деп. Буйрук экен, ошентип ырдалып кичине анча мынча кичинекей балдар болсо да ырдап, улуу кишилерди ырдап берсе сүйүнүп калам өзүмчө. Кичине болсо да. Эми мындай бала жакшы болсо атанын даңкы өсөт го. Ошондой эле экен да, бул эми балдарыңдай эле болуп барат экен, балаңдай эле болуп. Анан шүгүр, ушулардын аркасы менен көп жакшы эфирлерге барып, эл арасында жакшы сөздөргө ээ болуп жүрөбүз. Эми биз үчүн, жалпы көрүүчүлөр үчүн ошол жүрөк сырын автордун өзүнүн оозунан угуу бизге дагы сыймык. Албетте. Келиңиз анда ошо жүрөк сырын бир сөзүбүз кур болбосун үчүн жакшылап туруп атырайын анда.
байқамай қалсам мен сені Жүректің сезбей арзусын Тұрмыштың ашпай ашусын Өтмөктің сені көргөсін Өмірдің сезбей Ömrün sezmey tatlısun Öpmöktün seni görgösün Ömrün sezmey Ömrün sezmey tatlısun Yaşonun sezmey tatlısun Браво, браво. Не деген саптары, не деген оон, керемет оонуңуз үчүн рахмат сизге. Аккордеонду канча жашыңыздан баштап үйрөнүп калдыңыз? Аккордеонду мен 8 классынан баштап үйрөнүп калдым го, 7 класстын аягында. Чынданда жүргөндө эле. Ооба, Кытайда текесте көктүрөктө жүргөндө эле. Айылда жүргөндө эле. Жакшы экен. Үйдө бирөө жагы музыкант болсо керек, эми музыканттар жок, бирок апам ырдаган жакшы ырдайт. Анан атам каза болуп калды, бейжиңде аябай жакшы ырдай, аябай жакшы көрсө музыканы. Ишине бир 5-6 кишинин башы чогулуп үйгө конок келип калса мени чакырып ырдап бер деп. Башында аябай жаман көрчүм. Ырдабай эле ушуну бир көргөзбөй эле койсоң мүмкүн ырдап деп. Аябай жакшы эмес да. Эми элдин алдында туруп алып ырдаган абдан жакшы эмес. Көрсө кийин жакшы нерсе экен да. Кийин ошондо атам туура кылыптыр деп азыр сүйүнүп калам. Эгер ошентип элдин алдында ырдатып бир 2 киши, 2 досу келип калса деле чакырып алып ырдап берчи, ырдап берчи. Бизде аккордеон жок, жөн эле туруп алып эле кыйкырып, айылда тоодо ырдагандай эле. Анан шүгүр ушинтип жүрүп анан аккордеон үйрөндүк. Мектептин музыкалык кружокторуна айт майрамдарда концерттерине катышып, ошентип жүрүп анан музыкага ошону менен музыкага кирип кеткенибиз ошол болгон да. Гүлмира айыма токтолсок, сиздин устатыңыз белгилүү биздин кыргыз эл артисти Саламат Садыкова. Ооба. Кантип ал кишинин колуна туш болуп калдыңыз? Мен кичинемен ал жакта кыргыздар Шембек байкеди билет. Баягы Ырысбай Абдыкадыров, Саламат Садыкова, Асанкали Керимбаев деген ырчыларыбыздын ырлары менен сугарылып чоңойгонбуз да баарыбыз. Ошондуктан мен дагы ошо Саламат Садыкова апабыздын ырын угуп жүрүп чоңойгонмун. Ошондон биринчи эле бул жака келгенде мен Саламат Садыковага жолугам деген эмем бар болчу да. Ниет бар болчу. Анан бул жака келип окуп жүрүп анан бир күнү Instagram баракчасын биринчи жолу ачтым да ошондо 2015. Ачып анан ал кезде колумда комуз жок эле, бирок балдардын комуздарын сурап алып ырдайт элем. Анан комузун сурап алып ошо бир азыр эсимде жок, бир кайсы бир ырын ырдап Instagramга жүктөгөм. Анан ошондон Саламат Садыкова класс баш коюптур. Андай бактылуу. Анан ишенбейсиң да, эми жылдыздар ушуга киреби деген сыяктуу тем более ал апабыз улуу инсан. Бошобосо деле керек деп ойлойсуң да. Анан баракчасына кирип карасам сүрөттөрү бар, номери бар экен, анан номерин алып алып жаздым. Мен тияктан келдим Кытайдан, сиздин ырларыңыз менен чоңойгонмун. Мен сиз менен таанышкым келет деп жаздым да. Жазсам, анан жооп берген жок. Бирок бир жумадан кийин жооп берди. Бир жумадан кийин ошо өзү чалды, мен Алматыда жүрөм, мен сага барганда өзүм жолугам деп. Анан мен ишенген жокмун да. Эми баягы кээ бирлери болот го, сөздү берип алып, убадасында турбаган. Мен ошондой ойлодум да.
Анын үстүнө мен бул жака келгенде ошондойлорду да көрүп учуратып калдым. Анан айланамда кыздар деле, эй, ал Салама Садыкова деген ким? Ал сага жазбайт болду, унут. Ооба, кыялданба деген ушундай эмелер болду. Анан айткандай бир жумадан кийин эле мага чалды. Мен келдим. Кааласаң мен сага барайын машина менен, же өзүң кел деп. Анан жок дедим, уяттай чоң киши мага келип алып кет демек белем. Анан өзүм филармонияга бардым жумушуна. Барып ошол жактан таанышып, анан мени үйүнө алып барып ырдатты. Ырдатып, анан үнүмдү уккандан кийин үнүң аябай жакшы экен. Кааласаң мага шакирт бол, мен сени шакиртке кабыл алайын деп. Өзү ушинтип айтып калды да. Анан ошондон кийин анан устат шакирт болуп, ал турга эне баладай болуп, азыр үй бүлөлүк байланышта жакшы мамиледебиз. Ошо сөйлөгөн сөздөрүңүз дагы окшош болуп турат, мындай мимикаларыңыз. Келиңиз анда комузду дагы жөн алып келбесеңиз керек. Бул комуздун дагы таржымалы барбы? Комуздун таржымалы мен бул комузду Карантинде алганмын. карантинде алганмын. Ооба, карантинде алганмын Бош жатпай чирip жатайын деп. Карантинде продукт аласыз, билбей комуз алып. Ооба, элдер карантинде продукт ала албай жатса мен комуз алдым деп эле. Комузум кичине эски болчу. Мурда комузума 13-14 жыл болуп калган да. Анан эфирлерге тияк-бияка чыкканга дагы бир жаңы комуз керек экен баары бир делечи. Ошон үчүн өзүм акча топтоп жүрүп алганмын. Стипендияңыздан. Ооба. Келиңиз анда кайсы чыгарманы? Азыр болсо эми сөзүбүз куру болбосун, Салама Садыкова деп устатымды айтып атпайбызбы? Анан ошол устатымдын аткарып жүргөн ырларынан ырдап берейин. Кыздын ыры деген элдик ыр бар, ошолорду аткарып берейин. Жигиттин гүлү сен болсоң, жибектин гүлү мен болсом, Бали. айтылган сөздүн маңызына жакшылап ой жигит ойлонсо. Мени карап отурса. Ойлосом ойдо турасың, оюмду жигит бурасың. Ойлоп бир сени ырдасам, оюнга эле шылтоо кыласың. Ак көйнөк кийсем жерчиен, айылымда балдар көп жүрөт. Акылга туура келбесиң, алардын каалап ким сүйөт. Көк көйнөк кийсем жерчиен, көчөдө балдар көп жүрөт. Көңүлгө туура келбесиң, көрүнгөнү жан делегим сүйөт. Көңүлүң сүйсө ойлогун, көп созуп уят болбогун. Колуңду сунуп ар ким, кеже көпөлүгү атка эле конбогун. Колуңду сунуп ар ким, кесең көпөлүгү атка эле конбогун. Рахмат. Комузду Кыргызстанга келгенде үйрөндүңүзбү? Жок, бул комузду мен Кытайдан үйрөнгөнмүн. Кытайда ошо музыкалык жайда окуп жүргөндө каникул учурунда 5 жыл үйрөнгөм да. Анан кийин эле баягы ырчылар өзү бир кызыктай болобуз. Ырга берилип кетсек, аспапты таштап салган ушундай учурлар болот да. Анан мен дагы комузду таштап салып баралыкта. Анан кайра эле жакында бир 2 жыл болуп калды окшойт. Кайра колума алдым. Ошентип чертип жүрөм.
Эми аспап үйрөнгөн бул өтө жакшы да. Азыр көбүнчөсү эстрада ырчылары аспаптарды билбейт, эфирге барып эле сүйлөп эле кайта беришет да. Акапеллалар деп элечи. Эми Ишен мырза сизге токтолсок, эми азыркы ырыңыз өзүңүз айткандай көлдүн ак куусуна арналыптыр. Анан көлдүн ак куусуна үйлөнсөңүз керек. Эми Жете албай калдыңызбы ага? ага жете албай калдым. Тагдыр буйрук экен, анан нике кайып деген бар экен да. Нике кайып болуп анан Суу Самыр өрөөнүнөн үйлөндүм. Чүй болбосун Суу Самыр деген Кыргызстанда эң кооз жер кайсыл жерден Суу Самыр дешти анан. Буйрук экен, анан Суу Самырдан үйлөнүп. Калың бердиңиз кадимкидей. Ооба, жакшы кыргыздын када салты менен колдон Суу Самыр жайлоосу кооз, Суу Самыр жайлоодон ак боз үйдөн жакшылап туруп, ата энесинин ыраазычылыгын алып, эл журттан бата алып, мен бул жактагы көлдүк туугандарым, аталарым, апаларымды алып барып, ак бата кызылгандан арткан эчтерде жок да туруп, ак батадан аттаган болбойт анан бата менен көгөрөлү деп анан ак бата алып ошентип үйлөнүп, Кудайга шүгүр, азыр бактылуу жашоону сүрүп аткан учурубуз. Эми Кыргызда биякта той берме, той аш өтө эле көп чыгым да. Сиздерде деле ошол Кытайда ушундай көрүнүштөр кездешеби? Ал жакта деле Ресторандарда күпүлдөгөн тойлор болобу? Күпүлдөгөн тойлор болуп, үйлөрдө, ресторандарда аякта деле ушундай. Ал жакта деле. Өкмөт тыйып атса деле бир жагынан кайра чектөө кылып, баш ийбей эле бир жагынан өткөрөт. Эми кыргыз өзү ушундай той менен, шаң менен, ушундай бата менен элден бата алат да. Той деген негизи элден бата алуу да негизи. Ал бизнес эмес, негизи тойду бизнеске айландыруу. Андай эмес да. Негизи тойдун мааниси ошол да. Бизнес эмес, ал жерде бизнес болбойт. Ал жерде колдон келишинче улуулардан, аксакалды эл журттан бата алып, тойдун мааниси ошол да. Себеби жалгыз киши берген батага караганда көп киши берген бата жакшы. 7 жаштан ал жерге 7 жаштан 70 жашка чейин келет. Кыргызда жакшы сөз бар, 7-нин бири Кыдыр деген, 10-дун бири Олия деген, 40-тын бири пайгамбар деген. Балким ошол жерге Кыдыр келип атат. Кайдан билет ошол үчүн. Негизи ошондон калыптанып калса керек да. Көп киши чакырып кыргыз каерде жашаса да дүңгүрөтүп той берип 30 күн оюну 40 күн тоюн кылып дейт го. Ошондой колдон келсе 1 жыл бою эле той кылып өткөрөбүз кийби. Туугандарыңыздын баардыгы Кыргызстандабы же ал жакта калгандар дагы барбы? Туугандардын көбү ошо жарымы тиякты, жарым бияктыр. Негизи көбү Кытайда калып. Апаңыз? Апам, менин бир туугандарым, апам баары Кытайда жашашат. Канча бир туугансыз? Мен өзү 6 бир тууган. 6 бир тууганын экинчисимин. Анан биздин аталаш туугандарыбыздын жагы бияка келишкен. Кийин кайра келип алышкан, ооба, көлгө. Же төгүзгө, түпкө ошол жакта жашашат. Сиздики Гүлмереже? Мен 2 бир тууганмын. Менден кийин бир эним бар. Ошо үйдөгүлөр, менин атам жок да. Атам менен апам кичинекей кезимде ажырашып кеткендиктен мен апамдын колунда чоңойгом. Кайнемдин колунда. Алар шаарда жашашат. Мен шаарда эле чоңойгом. Кытайда. Ооба. Анан бул жакка келип көптөрү мындай радиого, телевидениеге барсам, жайлоого чыккансыңбы, каяктарга барып эс алдың дей берет да. Анан айтып калам, мен айылда эмес шаарда чоңойгом деп. Жайлоо деген эмне деп. Ооба. Мен жакында эле чыктым да жайлоого, чуңкур жакка барып, ошо жайлоону биринчи жолу көрдүм да. 5 жылдан бери. Келгенден бери. Ооба. Кандай экен? Аябай жакты. Негизи эле мага жагат да. Ушу шаардын жит жагында, жайлоодо, тоодо эс алганчы. А бирок мен өзүм чыкпагандан кийин ушу биринчи жолу көргөндө аябай суктандым. Ишен мырза, мынакей дагы жаңы чарбалардын үстүнөн иштеп атасыз. Кайсыл ырыңыз даяр болуп калды? Эми жакында эле үйлөнгөндөн кийин Кудайдын буйругу менен балалуу болдук. Анан ошол балам балалуу болсоң билесиң деген туура сөз экен. Бекер сөз эмес экен. Анан ошол балалуу болгондон кийин дагы бир сонун ушундай бир бактылуу сезимдердин кучагында ушунчалык эргип сонун жашап калат экенсиң. Ошол учурларда анан Чыңгыз Кожошов деген биздин төк макын жигитибиз бар. Ошол жигиттин Нар истеме деген ырын интернеттен таап алдым да. Анан ошону абдан жакты да. Кайра окуйм, кайра изденип ошо бир окуганда эле абдан жакты. Ошолордон кете албай калдым. Анан ошону окуп изденип жүрүп анан Нар истеме деген текстке анан ого жазгам. Анан огондон эми азыркы заманбап тил менен айтканда
шөөкөттөтүп, аранжировкалатып, үнүн жаздырып, жакында кече жакында даяр болду. Буюрса эми ошо эфирге берели деп даярданып турган учурубуз. Анан эми азыр ошону аккордеон менен калың элге тартуулап койгон. Уруксат болсо, силерди угуп койгула жакшылап. Бааңарды берип, Bütün candan çırağım, büyüdün şamı tumarım. Vakıtka balkın özünden, balcıtı büttöz kumarım. Ömrüm uzun olsun de, yaratanımdan suradım. Ömrüm uzun olsun de, yaratanımdan suradım. Çırağım dilimden egin, çırayım cüzüm karegin. Ömürden geçsem bir günü, özgeler sorar daregin. Bağımdı soray Kuday'dan, atasın versin baderin. Bağımdı soray Kuday'dan, atasın versin baderin. Kulunun kayın tentegin, kubatın günün ertegin. Sezinin gülöy açılır, seninin gelgen gelgelin. Kırgızga kızmat kılız, kıranın balam eltegin. Eline kızmat kılız, kıranın balam eltegin. Eline kızmat kılız, erketay erke eltegin. Erketay erke eltegin. Чоң рахмат. Ырыңыздын өмүрү, өзүңүздүн өмүрүңүз дагы узун болсун. рахмат. Гүлмира, сиз өзүңүздүн чыгармачылык кечеңизди дагы өткөргөнсүз. Ооба. Бул кимдин демилгеси болгон? Бул эч кимдин деле демилгеси эмес. Мен өзүм ойлонуп жүргөм, ошо Кыргызстанга барсам, жок дегенде тартып жиберүүдө бир концертимди берсем деген. Ошондой кыялдарым бар болчу. Анан Кудайдын буйругу менен ошо былтыр 2019-жылы 6-апрелде спонсорлордун жардамы менен өткөзүп калдым. Аябай жакшы өттү десем болот. Баягы зал толо, эл келбесе дагы менин ырларымды, менин чыгармачылыгымды сыйлаган адамдар келди. Салома Садыкова, Кубаныч Сатаев, Кундуз Абашева, Токтобек Асаналиев, Арзыбек Бедеров, ушул улуу устаттарыбыз, инсандар келип катышып, ырдап, мен жөнүндө көп жакшы сөздөрдү айтып кетишти. Аябай ыраазы болдум да. Ыраазычылыгымды билдирем аларга дагы. Ошолордун колдоосу менен жакшы өткөздүм. Келиңиз анда сизден дагы бир чыгарма угалы. Анда эмесе Муса Баетов сагынам. Кайрадан чертейине болор эти? Сагынам гана сени, ай, ойлонуп, самадым гана эсте ол кадырым, кайселе гана күнүң ай өчүрүм, жүрөктүң гана күйгөн оу ay jalın, jalın.
аттандым гана алыс эртеси алтыным гана мында келсечи ай жерде гана жүрөт ай болдекен акындын гана сүйгөн ай эркеси ай эркеси айтайын гана тилим сайратып ашкере гана ичти кайнатып алтыным гана аманай бар бекен аркырдай гана көзүн ай жайнатып алтыным гана аманай бар бекен аркырдай гана көзүн ай жайнатып Браво. Рахмат. Үнүңүз дайыма ары качан ушундай телеканалдардан, радиолордон олой берсин. Ишем мырза, Гүлмира айым сиздерге рахмат. Эркин микрофон берейин. Алдыда кандай пландар бар сиздерде? Эми албетте пландар буюрса абдан көп. Эми ушул музыканы кесип кылып, ушундан анча мынча болсо да билим алгандан кийин буюрса ушуну да ушул кесипти дагы өнүктүрсөк деген жакшы пландар бар. Ушуну менен иштесек, ошончо жыл окуп анан таштап коебуз дегендейчи. Ошол анан ошондой жакшы пландар бар буюрса. Кытайга качан барып келейин деп атасыздар? Эми самолет учуп жолдор ачылса барып келсек жакшы болот эле. Буюрса. Акыркы жолу качан бардыңыздар? Мен акыркы жолу 2 жыл болуп кетти, 2-3 жыл болуп кетти. 2 жыл болуп кетти. Мен дагы акыркы жолу мына 2 жыл болуп калды. 2 жылдын астында баргам. Ал эми жакында жакшы пландар бар менде, чыгармачылыкта. Клип тартсамбы деген ушундай пландар болуп атат. Жаңырлар жаздырып, эми баары бир деле чыгармачыл адамдар ошол экен да. Өзүңдүн чыгармачылыгыңды өнүктүрүш үчүн ыр жаздырышың керек экен, клип тартышың керек экен, жаңы формаларды тиктиришиң керек экен дегендей. Ошо жакында ошо клип анан жаңырлар буюрса. Урматтуу биздин Дори Шоу программасынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде Ишембек Мухтарулу жана Гүлмира Макелек кызы болушту. Рахмат сиздерге. Дагы кызматташканга биз даярбыз. Клиптер ырлар болсо күтөбүз. Рахмат сиздерге да чоң рахмат, ыраазычылык.